Кызамык өтө жугуштуу вирустук оору. Бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун маалыматына таянсак, дүйнө жүзү боюнча 2017 жылы 130 миңден ашуун адам аталган дарт менен ооруп көз жумган. Басымдуу бөлүгү кичинекей балдар. 5 айдан бери бизде 82 кызамык менен ооругандар 82ге жетип калды. Анын ичинен 82нин ичинен мына такталган август менен кошо эсептегенде сентябрдын эсеби чыга элек 365 контактный. Диний агымдардын жосу башка бир себептер менен көп энаталар балдарына эмдөө албай атышат. Билесиздер, календардык план боюнча 1 жаштан 6 жашта календардык план боюнча ККВ деген эмдөөнү алыш керек. Ошону көпчүлүгү албай, мына 5 айдан бери биздин Кыргызстанда кызылча оорусу токтобой жатат. Учурда балдарды эмдөө үй-бүлөлүк медицина борборлорунда үй-бүлөлүк дарыгерлер тарабынан жүргүзүлүүдө. Биздин үй-бүлөлүк дарыгерлер борборунда дагы эмдөө мына 4 күндөн бери жүрүп атат. Бизде 5 мобилдик бригада иштеп жатат. Өзүбүздүн башкы үй-бүлөлүк дарыгерлер борборунда, анан кийин 3 бизде жыл массив бар. Ошондой эле дагы 2 кошумча 5 мобилдик бригада иштеп жатат. Биздин борбордук головнойдо мынакей кыздар иштеп жатышат. 2 волонтер жардам берип жатат. Номер 72 бала бакчасынан келдик. Ал жактан деле сайып атат, бирок баланы травмировать этпей, бияка поликлиникабызга келдик да. 1963 жылга чейин дарт дүйнө жүзү боюнча ымыркайлардын өлүмүнүн негизги себеби болуп келген. Аны балдардын чумасы деп дагы аташты. Бул оору биринчи 3 күндө ОРВИ же грипп орусча айтканда ошол оору сыяктуу болуп башталат. Анан 3-күндөн баштап майда бүртүкчөлөр пайда болот. Майда бүртүкчөлөр бул оорунун башкы белгиси. Бул баштан башталат. Сверху вниз деп коет. Беттен, кулактын аркасынан майда бүртүкчөлөр пайда болуп, анан моюнда, көкүрөктө, анан курсакта ошо менен ылдый көздөй кетет. 3 күнгө чейин бул как ОРВИ грипп сыяктуу болуп, анан кийин 3-5 күндөн баштап ошо бүртүкчөлөр пайда болот. Баланын дене табы көтөрүлөт, башы ооруйт, көзү кызарат, жөтөлүшү мүмкүн. Анан кийин ошол кызылча пайда болгондо сөз бул эмени дарыгерди үйүнө чакырып дарыгердин көзөмөлүндө болуш керек. Бул оору эмне менен кооптуу? Бул эмделбеген балдарда кабылдап кетүүсү өтө көп болот. Бул пневмония оорусу, өпкөгө кабылдап кетүү, кулак атит деп коет, кулак гнойный атит болушу мүмкүн, жана мээнин кабылдап кетүүсү энцефалит оорусуна алып келиши мүмкүн. Кызамыкты алдын алуунун бирден бир жолу эмдөө. Антпесе оорулуу адам эмделбеген 18 адамга чейин жугузушу мүмкүн. Айдана Астамова, Данияр Амантурулу, Замана студиясы.